Токмок шаарынын аянтында кырсыктардын тобокелдигин азайтуу күнүнө арналган иш-чара өттү. Салтанаттуу жүрүшкө Чүй облусунун жарандык коргонуу кызматтарынын кызматкерлери катышып, өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу боюнча заманбап мүмкүнчүлүктөрдү көрсөтүштү. Президенттин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Самат Исманов табигый кырсыктарга даярдык көрүүнүн маанилүүлүгүн белгилеп, материалдык техникалык базанын бир топ жакшырганын белгиледи. Чүй облусунда бизде азыр абал тынч, туруктуу, ушундай эле болсун. Сары Өзөн чүй жергебизди Кудай өзү сактасын, ушундай тобокел жаман кырсыктардан жакшы эле болуп турсун. Өлкө жетекчилигинин аракети менен жарандык коргонуу кызматы техникаларын толугу менен жаңыртып, эскирген жабдууларды заманбап үлгүлөргө алмаштырды. Эми өзгөчө кырдаалдар министрлиги өрт кесепеттерин жоюу эле тим болбостон, калк арасында мектептерде түшүндүрүү, профилактикалык иштерди жүргүзүү менен өзгөчө кырдаалдардын алдын алууда. Акыркы жылдарда өзүңүздөр айтып кеткендей, материалдык техникалык базабыздын чыңалышын бүгүнкү иш-чарадан эле көрүп болсоңуздар керек. Бүгүнкү күндө азыр өзгөчө кырдаалдардын мисин Чүй обласу боюнча өрткө каршы техника менен 100% жаңы техника менен алмашканбыз. Баягы мындан 3-4 жыл мурун эле 80-90 жылкы 70 жылкы өртөчү журналар менен колдонуп жүрсөк, бүгүнкү күндө мынакей заманбап техника менен өздүк курам 100% алмашты. Жыл башынан бери Чүй облусунун аймагында 96га чукул машыгуу өткөрүлүп, 41 миңден ашык атуул окутулду. Ишкананын жумушчулары жана жергиликтүү тургундар өрт коопсуздугу боюнча окутуудан өтүштү. Бүгүнкү күндө өзгөчө кырдаалдар министрлиги жалгыз гана кырсыкты жоюу гана эмес, алдын алуу иштерин дагы жүргүзүп келет. Анын бири мисалы өзүңүзгө белгилүү болгондой мына жээктерди бекемдөө, калкка түшүндүрүү иш-чараларын жүргүзүү, калкты окутуу, мектептер арасында жана ишканалар арасында куткаруучулардын жанагы топторун, ыктыярдуу куткаруу топторун түзүү, алдын алуу жана кесепеттерин жоюунун координациялоо иштерин жүргүзүү. Алыскы тоолуу аймакта жайгашкан өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Панфилов райондук бөлүмүнө өрт жана башка өзгөчө кырдаалдарга ыкчам чара көрүү үчүн атайын жол тандабас үлгүсүндөгү унаа тапшырылды. Бул өзгөчө табигый кырсыктар көп болуп турган аймакка жабдууларды тез жеткирүүдө өтө маанилүү. Биздин Панфилов району Казакстан мамлекети менен чектешкен. Жана ошондой эле Суу Самыр өрөөндө да райондун өзүнүн аймактары бар. Анан жергиликтүү бийлик тарабынан акимчилик, аким башчысы болуп Масайдов Бекмат Жолдашевич башчы болуп колдоп, ушу кырсыктардын тобокелдигин азайтуу максатында жана ошондой куткаруучулардын материалдык техникалык камсыздоо, техникалык базасын чыңдоо максатында ушундай ыкчам жол тандамас унаасын белек кылууда. Мындан тышкары жаш куткаруучу темасында мыкты ыр жана мыкты сүрөт сынактарынын жеңүүчүлөрү болгон мектеп окуучулары дипломдор жана баалуу белектер менен сыйланышты. Кырсыктардын тобокелдигин азайтуу боюнча иш-чаралар республика боюнча уланып, жарандардын өзгөчө кырдаалдардагы аракеттер тууралуу маалымдуулугун жогорулатууда. Гүлзада Нажмидинова, Чыңгыз Садыков, УТРК, Чүй.